Ибрахим пайгамбар өз доорунда Намрут деген мына ошол динсиз, мен Кудаймын деген мына ошол капырдын доорунда пайгамбар болуп жиберилип, мына ошол доордо өз даават ишин улантат. Ибрахим пайгамбар мына ошол дааватын уланткан учурда Намрут мына ошол каршы чыгып, акыр аягы мына ошол өз коому менен бирге Ибрахим пайгамбарды өлтүрүүгө, жок кылууга белсенет. Өлтүргөндө дагы жөнөкөй өлүм эмес, мына ошол бар колундагы аскерлердин баарына буйрук берип, отун чогултуп, от жагып, мына ошол жерге Ибрахим пайгамбарды ыргытып, күйгүзүп өлтүрүүнү максат кылып, мына ошол тилегин ишке ашырат. Албетте Ибрахим пайгамбарды бапты колун байлап, жанакы катабаран деп коет, жанакындай адамды ыргыта турган, бүгүнкүдөй кран жок, техника жок, мына ошол байлап туруп, мына ошол катабаран менен ыргытат. Ибрахим пайгамбарды мына ошол тактага коюп туруп, бир жагын катуу басканда, Ибрахим пайгамбар учуп барып туруп, мына ошол оттун так ортосуна түшөт. Мына ушул ишти ал Намрут өз коому менен ишке ашырат. Ибрахим пайгамбар мына ошентип отко ыргытылып, асманда учуп баратканда саналуу секундтар, көз ирмемдерде оттун так ортосуна баратат. Кутулууга мүмкүн эмес. Уже учкан, самолет сыяктуу, канаттуу сыяктуу асманда баратат, токтоп калууга мүмкүнчүлүгү жок. Мына ошол учурда Жабрейил периште келип туруп, "Я Ибрахим, халлака минал хажа." О Ибрахим, муктаждыгың барбы? Жардам берейинби? Эмне көйгөйүң бар дейт. Көз ирмем, урматтуу мусулман бир тууган. Мына ошол заматында Ибрахим пайгамбар заматта, "Ой Жабрейил, мени куткар" десе болот эле. "Ой Жабрейил, көрбөй атасың, отко баратам. Азыр 1 секунд, 2 секундтан кийин оттун так ортосуна түшөм" десе болот эле. Бирок Ибрахим пайгамбар, "Жок, о Жабрейил, сага болгон муктаждыгым жок. Мен жаратканга таянам" деди. "Ва ятаваккал алаллах фа хуа хасбу." Ким Кудайга таваккал кылса, Кудайга таянса, Кудайды коргоочумун деп билсе, ал ага жетиштүү дейт. Жараткан Аллах Таала мени отко ыргытардан мурда да билет эле, ыргытып атканда да көрүп турат, оттун ичинде дагы Аллах Таала өзү мени коргоп алат. О Жабрейил, эгер сага боло турган болсо муктаждыгым жок, ал эми жараткан Аллах Таалага боло турган болсо, албетте Кудайдан мени коргоосун сураймын дейт. Жараткан Аллах Таала мына ошол Ибрахим пайгамбарга көрсөткөн жардамын кереметтүү Кур'анда баяндап, "Вакулна я нару куни бардау ва саламан ала Ибрахим." Эй от, Аллах Таала айтат, биз ошондо Ибрахимди күйгүзөм деген отко кайрылуу жасадык дейт. Отко буйрук бердик дейт. "Я нар, эй от, куни бардан ва саламан ала Ибрахим." Салкын бол. Жана Ибрахимге бейпил, тынч жашоо бергин оттун ичинде деди. Мына ошол аятты тафсир кылган аламдарыбыз айтат, Ибрахим пайгамбарды отко ыргытканда Аллах Тааланын биринчи буйругу "Я нару куни бардау." Эй от, салкын бол дегенде, ушунчалык салкын болгондуктан мына ошол алоолонгон оттун ичинде минусовой погода болуп, Ибрахим пайгамбар чыйрыгып, үшүп кеткен дейт. Аллах Таала Кур'анда аят уландысында "Ва саламан ала Ибрахим." Салкын болуп, Ибрахимге бейпил жашоо тартуула дегенден кийин, анан мына ошол адам баласы үшүбөй турган, адам баласы чыйрыкпай турган, мына ошол адам баласына жагымдуу болгон погода ошол оттун ичинде пайда болду дейт. Албетте мусулман бир тууган, бул мына ошол Ибрахим пайгамбардын жаратканга таянгандагысы, жана Аллах Тааланын таянганда мына ошол таянычка, эгер пендеси Кудайга таяна турган болсо, кароосуз калтырбагандыгынын белгиси. Ибрахим пайгамбар мына ошентип жаратканга таянып, мына ошол оттон куткарылып калды. Себептердин бардыгы аткарылды. Ибрахим пайгамбар ыргытылынды, от жагылынды, Ибрахим пайгамбар оттун ичине түштү. Эгер биз акылга сала турган болсок, күйүп күл болуш керек эле. Бирок жараткан каалабаса эч нерсе эмес. Бүгүн дагы кээ бирөөлөр мансабы барлар, бийлиги барлар, акчасы барлар, кээ бирөөлөрдү күчү барлар коркутат. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер сиз күчсүз болсоңуз, алсыз болсоңуз, албетте күчтүүлөрдөн, керей болсоңуз байлардан, колуңузда жок болсо, колунда барлардан коркуп чочулабаңыз. Сиз жараткан Аллах Таала менен мамилеңизди бекемдеңиз. Жаратканга таяныңыз. Жараткан Аллах Таала ар кандай залымдардын зулумдугунан, көрө албагандардын көрө албастыгынан, сизге зыян берем дегендердин зыянынан куткарып коюу жараткан Аллах Таалага аябай жеңил.